Улуттук статистикалык комитет калкты каттоого даярдык көрүүдө. Бул жолку өнөктүк электрондук форматта жүргүзүлөт. Маалыматтар мурдагыдай кагазга эмес, смартфон аркылуу толтурулат. Каттоонун жыйынтыктарына иш жүрүп жаткан учурда көз салууга мүмкүнчүлүк бар. Бул тиркемени биз бүткүл дүйнөлүк банктын платформасында түзүлгөн. Башка жактан эч ким кире албайт, коопсуздугу боюнча 100% каралган. Биздин кыргыз жарандары, республикабызда жашаган жарандар коркпой эле өзүнүн каттоочу берген суроолоруна жооп бере берсе болот. Ал жерде эч кандай берген маалыматтардын баары сыртка чыгып кетпейт, жашыруун каналы түзүлгөн. Ошону менен түз эле каттоочудан биздин борбордук серверге келип түшөт дагы. Каттоочу биздин борбордук серверге жөнөткөндө каттоочунун уюлдук телефонунда эч кандай маалымат калбайт. Күтүлүп жаткан өнөктүк 23 марттан 1 апрелге чейин жүргүзүлөт. Калктын так санын билүү гана эмес, турак жай фонду да эсептелет. Тагыраак айтканда, өлкө жарандарынын ар бирине канча чарчы метр турак жай туура келери эсептелиши шарт. Ошондой эле калктын социалдык абалын аныктоо үчүн атайын сурамжылоо да жүргүзүлөт. 5 форма камтылган. Биринчи форма болсо ошол кожолукта жашап жаткан адамдардын тизмесин алуу. Экинчи форма болсо ошол үй бүлөдө жашаган ар бир адамга токтолуп кетебиз. Үчүнчү форма болсо бул жана эл жана турак жайды отпайбы. Үчүнчү формада ошол турак жай камтылган. Ал жерде болсо ошол үйдө жашоо шарты боюнча маалымат алабыз. Газ, плита, үйдүн квадрат метри, ушуга окшогон кайсы жылы курулган, ушул боюнча суроолор кетет. Төртүнчү формада болсо биздин миграция боюнча суроолор. Бешинчи формада болсо бул жамааттык жашаган мекемелер боюнча суроолор берилет. Иш чарага 24 миңдей адам катышаары күтүлүүдө. Жеринде мына жакынкы арадан баштап биз даярдык окутуу, ишке тартуу иштерин баштайбыз. Бул акыркы этап калды. Баш аягын 24 болжол менен 24 миңге жакын адам тартылат. Бул жеринен бул каттоочуга ким боло алат? 18 жаштан өйдө кыргыз жараны болгон, туруктуу Кыргызстанда жашаган адам. Кесиптик талап жок. Буга чейин Кыргызстанда калкты каттоо 2009-жылы өткөрүлгөн. Анда өлкө жарандарынын саны 5 миллион 370 миңден ашык экени аныкталган. Учурда 6 миллион 400 миң адам бар экени болжолдонуп жатат. Бирок так сан кезектеги каттоодон кийин белгилүү болот. Калыгул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.